Кеп Текебаевдин кармалгандыгы же кармалбагандыгында эмес. Кеп ошол ыкма жөнүндө кетип баратат. Текебаев бирөөгө жагабы, жакпайбы, ал мамлекеттик ишмер. Ал Жогорку Кеңештин мурунку төрагасы. Ал бир канча Жогорку Кеңештин чакырылышынын депутаты. Азыр башта эми алар менен чогуу жүргөн менен, баардык нерсени чогуу жасашкан менен, соңку кездерде расмий түрдө оппозициялык фракциянын төрагасы катарында дагы караш керек. Намыска келесиң да, намысыңа келесиң, эмнеге бир башка мамлекеттин жараны биздин бир очойгон партиянын төрагасын, фракциянын төрагасын ушундай деп койду деген сөздүн аркасы менен баягы бир чоң операция жасагандай болуп, аны ошол самолеттун колуна кишен салып, жөн эле кечирип коебуз деп эле барып, бизден сизге суроолорубуз бар эле, келип кетесизби десе, бара турган нерсе да бул. Текебаев башка жака качып кете турган киши эмес. Анан баягы баш кесер, жан кечтини кармагандай кылып кармагандыгы бул абийирсиздик, бул уят. Бул жеке Текебаевдин намысына шек келтирүү эмес, бул бүтүндөй кыргыз журтчулугуна, кыргыз саясатына тийгизген абдан чоң соккусу. Эгерде кайсы бир маселелер боюнча кармаган болсо, үй камагына деп жарыялап коюп, Бишкектен сыртка чыкпоо жөнүндө кол койдуруп алып, тергөөнү жүргүзө бер. Эч ким сага тоскоолдук кылбайт. Анан ошол далилдериңди жакшынакай кылып далилдегенден кийин элдин алдына чыгып, бардык ийне жибине чейин айтып берип, андан кийин чара колдонсоң, эл деле толкубайт. Бул баягы кемчонтойлук. Кемчонтойлук. Анан экинчиден, мыйзамдуулукка караганда карасан атайлык өч алуу сезими көбүрөөктөй көрүнөт да. Эгер чындык үчүн күрөш болгон болсо, дагы бир жолу айтам, баягы мыйзамдын чегинде жүрүшү керек. Дем алыш күндөрүндө, майрам күндөрүнө карабастан ушундай жантал бастаганы, бул абдан алсыздыгы. Ошол күч колдонуу орган азыркы кезде ошол коопсуздук кызматы деп атырат. Коопсуздук кызматы бул мамлекеттин коопсуздугу үчүн эмес, бир кандайдыр бир топтун коопсуздугу үчүн иш кылып атканы көрүнүп калды да. Себеп ал жерде абдан мындай бир кызматты жакшы түшүнбөгөн кишилердин келип калуусунун кесепети ушул. Маевский деген ушундай көрсөтмө берди дейт. Маевский эмне 7 жыл эмне талкан салып жаттыбы? Же бүгүн ойгондубу? Же комага түшүп калды беле? Кайдан пайда болду? Эгер ушуну 10-жыл эле көтөргөн ушу маселени деп атат. 10-жыл көтөрсө эмне үчүн 10-жыл чара көрүлгөн жок? Мегакомдун тегерегинде чыр баягы апрель окуясынан бери уланып келатат. Эмне үчүн ошондо чекит коюлган жок? Ошондуктан жанакы бир топ ойлонулбаган, жакшы эмес аракеттер баягы бүдөмөк ойлорду жаратат. Мен ким болсо ошол болсун айтар элем. Эч кимдин башына андай салбасын. Баш кесер менен жангечти менен, анан каракчы менен баягы саясий ишмерлерди, Кыргызстанда белгилүү жарандарды, белгисиз эмес болсо дагы кыргыздын жаранын биринчи кезекте баягы укугун коргоого аракет жасалышы керек. Кээ бир учурларда туура эмес билдирүүлөр кетип калып атат. Эми аны ар бир кишинин өзүнүн абийирине коелу.